Саламатсыздарбы мекендештер. Куткулуш компаниясы сат бөлүм адиси атым Аклай. Азыр биз метро Нагатинскага келдик. Чыракчай Олокондон биздин кардарыбыз 2 бөлмөлүү батир алган. Кыскача маектешкени келдик. Азыр көрсөңүздөр болот. Assalamu alaikum Айдана. Алейкум ассалам Аклай. Сага да келдик. Кыскача маалымат алганы. Иншалла. Өзүм деле айта кетейин, Айдана боюнча Айдана менин өзү подружкам болот. Кичинекей кезибизден эле бири-бирибизди тааныйбыз. Москвага келгенде да сүйлөшүп жүрчүк. Анан бизден ошо кутулуш компаниясынан 2 бөлмөлүү батир алган. Ошол боюнча өзү боюнча биринчи кыскача айтып берсин. Анан дагы батир боюнча айтып берет. Ассаламу алейкум, жамаат кандайсыздар? Менин атым космонавт кызы Айдана. Ооба, космонавт кызы Айдана, аз дагы суроо беришет. Чындап эле? Жашым 23 жашта. Аклай экөөбүз одноклассницабыз. Кичинекей кезибизде бир класста окуганбыз. Негизи түйүм Таластан болот. Кара Бултада чоңоюп өскөм. Андан кийин 8-9 классты Бишкекте окудум. Ошол 9 классты бүтүп атканда эле сабактан тышкары курстарга барып, ошо парикмахер болгом. Кичинекей кезимден баштап эле байкемдердин чачын алып, тым болбой уже эле эмелерди, кассаларды плитетип, ошол чоңойгондо точно парикмахер болом деп эле билгем. Анан 9-ду бүтүп эле 17 жашымда Москвага келдим. 17 жашымда келип, 18ге чыкканга чейин эптеп алдап мен 18демин деп атып иштедим. Салонда иштеп 5 жыл иштедим. Ошо 5 жылдын арасында кичинеден акча чогултуп, капитет ошо азыр буюрса 2 магазиндин ээси. Мусульманский одежда. Ушул бизнес боюнча мага өлө кызык болуп атат. Эми көрүүчүлөргө деле кызык. Сен 17 жашыңда бияка келип иштеп жүрүп, бул боюнча бирөө аркылуу билгенсиңби же бул ушу сферага окугансыңбы? Например, бизнес ачуу боюнча азыр өлө көп болуп кетпеби? Ошол боюнча окугансыңбы? Өзүң опытты каяктан алгансың? Бирөө үйрөткөнбү? Окуган эмесмин, опыт го дейм. Мисалы, мен жолукка келгенде башталган бул нерсенин баары. 18 жашым, 19га жакындап калганда уже салондо кышында вообще клиент болбойт го. Чачты алып коюп эле, анан жарым күн отура берчүмүн, уже деградация болуп, мындай эмне кылаарымды билбей, уже религияны изучать этип баштагам. Анан ошо жолукка кириш керек экенин чечип, анан интернеттен, инстаграмдан издеп баштадым да. Москвада вообще хиджаб жок экен. Ооба, анда аз болчу. Бир эле ошо эженин интернет магазинчүм. Анан ошол эжеге жазып, мага 2 жолук бир юбка заказ кылып бериңиз деп. Олайна. Анан алып келди, метрого алып келип, анан алсам эле эжеге ошондо 4000 карматтым да, 2 жолук бир юбкага. Алып келип алып, ойлонуп атам да, ошол жолукту алдым, каяктан алат болду экен? Можно же просто вот сидеть и зарабатывать. Потому что ала келгенде 2 баласын жетелеп алып, аны коляскага сүйрөп алып келип мага тапшырган. Анан мамочкалар деле оказывается зарабатывают. То есть кечке отуруп акча таппай эле ушинтсе да болот экен деп. Ошондо ой кеткен, изилдеп баштагам. Анан башында ошо Турциядан заказ берип, ошо өзүм эле ошентип кетти да. Машалла, машалла. Жакшы, бул эми 17 жашта деген өтө сонун. Ушул бизнести баштарда сенде мындай кызыктуу окуялар болгонбу? Вообще жашооңдо? Кызыктуу окуя дебейм, бирок кыйынчылыкты айтып кетейин. Кыйынчылыкты. Вот я начала изучать, анан Байер деген Турциядан бир кыз, эжени таптым. То есть товар алдырган. Ооба, мен уже 30 000 дайындап, все ошого 30 000 алып, мен да жана эжедей болуп доставка кылып иштейм дедим. Анан бир эжени Байерди Турциядан таап, баягы жарым айлыгымда мал деле, анан ошол айлыкты салып, эже мени кинула. Жок болуп кетти. Таппай калдым, вообще таппай калдым ал эжени. Анан через таныш болуп аркылуу ошондой башында кыйынчылыгым болду. Андан кийин дагы 6-1 график менен иштечүмүн. 9-дан 9га чейин иштейм. 9-дан 1ге чейин, пока метро жабылып калганга чейин доставка кыласың, доставка кылып. Вот башында эле вот мусульманский магазин ачып атканда ниеттен дейт го. Бир-эки ниетим бар болчу. Жаңы религияга кирип атканда мындай өзүңдө эме болот го, мотивация. Анан как больше людей по крою деген болчу да. Сестры, чтобы все были в хиджабе деп. Ошо орустар да жаман көрөт го. Деп анан ошолорго да мындай жиним келип неметим окшойт.
Анан ошентип биринчи ошо цель койдум, экинчиси вот орустардын колуна иштегим келбей, 12 саат иштегим келбей, ошо 9-дан 9-га чейин иштейм, 1-ге чейин доставка кылам, 1-де үйгө келип алып, таң атканга чейин бир 3-4кө чейин комнатада эле бир жерде эле отуруп алып контент жасачумун. Анан ошо 2-3 саат эле уктап, ошондой кыйынчылыктар болду да башында. Так жакшы, азыр пока жакшы бар. Конечно, ар бир кыйынчылыктын үстүнөн ушундай жакшылык дегендейчи. Да, бул деле Аллах тааланын мындайча айтканда Куранда деле жазылган, бул боюнча хадистерде деле бар, ар бир кыйынчылыкта жакшылык дегенчи. Азыркы учурда Москвага, например, келген мекендештерге кандай сунуш бересиң? Эмнеден жумуш баштаса болот, например? Именно магазин ачуу боюнча? Магазин жок, вообще эле ооба. Башыңан өткөн опыт боюнча. Биринчисинен эми азыр кыргыздар жакшы эле орусча билет, бирок билбегени да бар да. Вот чтобы орустарга жем болбой эле келатканда мындай 1-2 курска окуп орусчаны так кылып анан келишсе жакшы болот да. Анан келгенде эле мындай кымбат төлөй турган жерлерге кириштен коркушат. Кыздар, например, мындай эле уборщица болуп эле иштей берейинчи, потому что мен билбейм, андай мындай деп. Ошо советин келгенде эле жакшы жумушка обустроиться, чтобы кийинки бизнес ачып калса дагы ошого мындай легче опытта болот, опытта болгонго. Анан эмне дейм эми, найымдан кеткенге аракет кылабыз. Найымдан. Например, я сейчас вот максимум 3-4 часа иштейм. И то келгенде деле кыздарды карап коюп эле ошентип элечи. Легче жить. Еще балама да көбүрөөк убакыт бөлүп, курстарга окушсо, көбүрөөк курстарга, чтобы развивались, чтобы анан көбүрөөк төлөй турган жерлерде окушсун. Анан дагы мындай суроо. Сен, например, башында Москвага жаңы келгениңде канча зарплата алчуң? Анан азыркы учурда канча уже акча аласың? Ооба, бул деле өтө кызыктуу анткени ушунча бизнес дегендейчи. Жаңы келгенде күнүнө 1,5 миңден дейин, выходым 1,5 миң болчу. 1,5 миңден жакшы иштегенде 5-6 миң иштечүмүн. Окрашивание. Это еще жайында, кышында вообще аз болуш керек. Да, потому что салонда иштегенде эми клиентке жараша. Азыр болсо деп койбойм. Примерно. Азыр болсо бир магазинден примерно 800 миң. 800, да, машалла. Ошон үчүн жаштарга советиң айта кет. Азыркы учурда кайсы бизнес прям актуальный? Бош нишалар, я думаю. Бош ниша. Азыр именно могу Гюм Валберсте иштейт, ошол үчүн ниша жагын көп изучать этебиз да. Авто, кресло, ушундай именно запчасть жактар. Ошол жакка кайсыл жерде ниша аз болсо, ошол жерде выстрел да. Ошол жерден баштаса болот. Например, азыр уже магазиндер мындай актуально болсо дагы уже конкуренция көп, телефон, чехол, андай мындай көп да. Канчалык нишада адам аз, ошол жерде выстрел көп болот. Бирок башында кыйыныраак болот болуш керек, анткени ал боюнча адамдардын информациясы жок. Контент биякта. Контент онлайн көбүнчө жүрүш керек, канчалык контент болбосо да ошо. Именно если магазин жакта болом десе, анда мага подписка кылып коесуздар деп койчу. Мен Instagram магазинде курстарды үйрөтөм. Именно ким ушул магазин аркылуу ушул жол менен кетем дейт, именно мусулманский сфера жагында курстарда ошо кыздарды үйрөткөнгө аракет кылам да. А так если эметсе ниша жок жерде. Ооба, Айдан ага, если что, курска жазылсаңар болот. Прям бизнес нуля үйрөтөт. Без вложения. Ооба, без вложения. Мындайча айтканда, өзү башынан өткөн опыт боюнча силерге үйрөтүп берет. Азыр еще скидка менен. Алло деп койсо. Кыргыз мекендештердин өзү Москвага келүү максаты бул үй алуу да, в основномчу. Ошо сен дагы үй алуу максатың бар болуш керек эле Москвага келгенде. Если честно, до замужества жок болчу. Мындай күнүмдүк жашоо менен жашачумун дейм. Анан күйөөгө тийгенден күйөөм аябай күчтүү адам. Арканды мындайча айтканда узун таштайт да. Азыркы күндө эмес, мындай келечекте ойлойт. Анан жарым жылдан бери вот как мы поженились, жарым жылдан бери чогулткан акчабыз бар болчу, кичине миллиондон ашып калган. Анан күйөөм экөөбүз акылдашып келгенде күйөөм айтты, да, бир бизнес ачып коелу, анан ошо 3 бизнестин жардамы менен үйдү да алабыз, машинаны да алабыз деп. Анан ошентип ушул жерде отурган жерде ачтык. Анан кийин 2 айдын ичинде
вот альхамдулиллах үч бизнестин артында жолдошум ошо Кутстройдон 2 комната квартира 2 бөлмөлүү алган э. Мгм. Ушуна мындайча айтканда бул үй Инвестиция. боюнча инвестиция өзүңөр жашаган алгансыңарбы Ооба, же ооба. инвестициябабы? Жок, өзүбүз жашаган Өзүңөр алып, жашаган э. балабыз как появилась, ошо күйөөм ойлонуп баштады, келечеги кандай болуп калат, кантип деп анан ошол биз вообще изучали, каяктан алабыз, кантебиз деп анан күйөөм ошо куттан эметип атып анан сен дагы мага айтып калбадыңбы эле инстаграмда, Ооба. акылай инстаграмдан айтканда эле айттым, Азамат, короче, ушундай биз вообще кутту уккан эмеспиз мурун, он как-то слышал, но мен укчу эмесмин да. Анан сен айткандай мен интернеттерден карап, ютубтардан карап, анан бир айга жетпей, вот то, что у нас было, дагы үстүнө кошуп чогултуп күйөөм ошо алды. Сразу решились да, сразу чечимге келдиңер. Анан бизде, например, өзү биздин азыркы учурда Кыргызстанда проблема болуп атпайбы недвижимость боюнчачы, анан туугандарга, например, айттыңар да, алып атканда ошондо кандай сунуштарды, ооба, ой пикирлер, кандай ой пикирлер болду? Атам Азаматтын атасы атам кичине айтты, андан көрөөк коркуп атам кичине, андан көрөөк наличка кылып алсаңар болмок деп аларды да түшүнөбүз, потому что аябай камалып кеткендер көп болот да. Бирок в итоге аябай сүйүнүшүп, молодцы, особенно туугандарыбыз жаш болсоңор дагы ушинтип алып койдуңар, молодцы деп. Мамам биринчи укканда эле сразу паника кылды. Ай, жок. Биздикилер ушундай да. Андай болбойт, ал жерден деген күйүп кетесиңер, антип кетет. Тем более, когда узнали первоначальный бергени мамамдардын көздөрү вообще күйүп кетти. Ошол так күйөөм баарын айтып түшүндүрүп берди. Жакшы. Анан именно ошол недвижимость сферасынчы, например, биздин кут курулуш компаниясы, например, ошого чейин башкаларды изучать эттиңерби? Ооба. Именно кайсы строительный компанияларды, анан эмнеге именно биздин кут курулуш компанияны тандадыңар, ооба? Эмнеси жакты? Чем зацепило, мындайча айтканда? Зацепило мындай эми күйөөм айткан закон да. Закон да. Мен изучать этпедим, чындап эле үйдөгү ответственностьти жолдошума берем. Анан жакшы, конечно. Айттым, ушинтип үй алабыз деп өзү айтты. Анан мен 1-2 карап атам десем, кутка барабыз деди. Сен айткандайында кутка барабыз деп. Анан барып биринчисинде консультация алып келдик. Бул жерде да сонун окуя болгон. Кандай окуя? Баратканда эле, биринчи жолу баратканда Азамат экөөбүз мешать этип бараттык да. Анан Азамат айтты, биринчи этаждан алсак, анан балдарыбыз чуркаса, чтобы астында келбесе, анан кирип чыкканга дагы деп. Токмокто апам менен атам биринчи этажда жашайт да. Жер үйдө жашагандай эле да, баары эле чуркап түшөт анан. Ошентип мечтать этип барганбыз. Биринчи жолу сага барсак, биринчи этажда жок, 10-чу этажда да. Деп кичине первоначальныйга да акчабыз жетпей калды. Үйгө биз уже расстроены, алсакпы, албасакпы деп ойлонуп кетип бартабыз. Еще кетпей дагы ошо офис жакта айланып бул көрүп калып атпайбы, бул көрүп калып, эмне кетпей жүрөсүңөр деп. Анан үйгө бара алып андай ойлонуптук да, алсакпы, 10-чу этажды элестетип, мебелдерди кантип көтөрөбүз деп. Анан ошон бир жумага жетпей, акылай жазып алды, 1-чи этаждан квартира болду деп. 3-чү этаждан дедиң э? 1-3 этаждан деген ооба. Анан Азамат, всё, 3-чү этаждан болсо да шүгүр барып алабыз деди. Барсак, Азамат, дагы бир квартира бар экен 1-чи этаждан деп. Ниеттен да. Ооба, жакшы ниет жарымыңыз туура. Анан эмне үчүн именно ошо Улукон турак жайды тандадыңар? Эмнеси жакты? Биринчи акылай себепчил болду. Мага мондай 2 мүнөттүк аласы ойлорду жиберген. Айдана Улукондо садик, мектеп, мечити бар, сен ушул жерден алып кал деп. Анан Улукон деп айтканда, күйөөм ошо изучать этип атты ютубтанчы. Анан мен мынтип карасам, чындап эле садиги бар экен. Вот город в городе, да, реально город в городе. Анан балам, чтоб садикте дагы бир жерде, потому что мен айтып атпаймынбы, Таласта да окугам, КНД да, Кара Болотто да, Бишкекте. Мен мындай больная темам да, кээде тамашалап калам, 200-300 классташым бар менин депчи. Тааныбайм даже көрсөм деп. Ошон үчүн биринчи, чтоб ошол жерден эле садикке барып, ошол жерден эле мектепке барып, анан биз диндей адам болгонго дагы, чтоб кыздардын дагы, анан эркектердин мечити болот экен. Анан еще один плюс, ал жерде
стадион куруп атат. Ооба. Анан биз кичине бизнесте болгонго жараша мындай биринчи этаждан торговый центрден Коммерческое помещение. ошо алып иштетсек деп вот бизге вообще плюс болду, вообще сонун болду да. То, что прям хотели, ошондой болду буюрса. Ниеттей болуп туруп прям, Ооба, ооба. Анан келечекке дагы кандай максаттар бар? Вообще в целом, да, Ооба. буюрса бир балам 3 жашка чыкканча Москвада болобуз. Буюрса. Мындай кандай деп туруп айтсам да, эси ою бир жерде болуп, мына уже түшүнүп баштаганда бүт нерсени, анан Кыргызстанга кетебиз. Как раз вот 2020 канча? 2027 буюрса ремонту менен. Ошондо ремонту менен под ключ еще. Ошондо Кыргызстанга барып, ошол жактан либо балбир системасына киребиз, же болбосо производитель болуп кетебиз да. Тоже бизнес, Тоже бизнес. Ошентип атабыз пока что. Ошол пландарыбыз. Дагы код курулуш компаниясына үй алып вообще максаттар барбы? Сентябрда без вложения, Без первоначального без первоначального болот экен, ошондо күйөөм айтып атат да, бир бөлмөлүү инвестиция алганга, бир бөлмөлүү алып коюу, чтобы кийин неметсе да сатып кайра Ооба, буюрса. ошону сатып жер там алабыз деп буюрса жакшы пландарыбыз бар. Дагы бир суроо, анан ошо батирди алгандан кийин бөлүү төлөө мененчи, ошо бөлүү төлөөнү силер орточо төлөй турган болуп атасыңарбы, ортодон же жолдошуңуз эле төлөйбү? Же өзүң төлөйсүңбү? Акча күйөөмдө. Акча күйөөмдө, магазиндерден да күндө алабыз акчаны. Кассаны күндө алганда күйөөм түшөт, анан күйөөм төлөйт. Тогда отлично. Алганы бергени дагы күйөөм. Эми да Айдана, эмнеге ушул эки магазиндин аты Луна? Луна. Башында Жамат менен ачкам дедим го. Ооба. Вообще кечке выбирали, почему кандай коебуз атты, кантип эметебиз деп. Анан кафеде отуруп, мындай асман ачык кафеде отурганбыз да, анан отурсак кечке прям 2 сааттай выбираем, тиги болбойт, бул болбойт деп. Мынтип, мени карасак, Азиза деген кыз болчу. Ай жаман жарык экен деп түшүндү да, анан кийин баарыбыз дегенде прям баарыбызга келди. О, Луна дейли депчи. Мурун интернет магазин болгондо Muslim Shop болчу. Muslim Shop болчу. Анан я хотела, когда партнеры ушли, жалгыз калдым да магазинде, жалгыз калганда, я хотела кайра Muslim Shop деп коеюн десем, ошондо жолдошум менен встречались, анан жолдошум айтты, Айдананын орусчасы как бы Луна, лунатик дегендей болуп экен, калтырып кое бер деген да. Ошол боюнча калып калган, Ошол боюнча анан мусулманский магазин болгондуктан да мындай Лунанын эмеси бар го, мечиттин үстүндө. Ошол үчүн да калып калды да. Айдана, силер кийимдерди каяктан алып келесиңер же өзүңдө швейный цехың барбы? Жок, көрсөтөйүнбү? Көрсөт. Жарым кийимибиз көбү Кыргызстандан, өзүбүздүн Кыргызстандагы производствону поддерживать эткенге аракет кылабыз. Узун абайкалар ушундай Кыргызстандан чыгат. Бияка келгенде честный знак деген нерсе бар, ошон үчүн өзүбүздүн биркабызды атайын. Андайын дагы Дубайдан алып келебиз. Именно никахка неметип турган. Ручной изделие го булар, Вообще. Топ. Драгоценный, да. Бардыгы могул жердегилер дубайскилер. Андан кийин уже Турция болуп баштайт. Пекин дагы бар. Бул жакта еще жолуктар да бар экен. Жолуктардын вообще түрлөрү бар. Түрлөрү өтө көп экен. Если жолук издеп аткан болсоңуздар, бизге келсеңиздер, тюрбандын түрлөрү, жолуктардын түрлөрүнүн баарын ушул жерден тапсаңыздар болот. Да, классно. Если что, Айдана кайрылсаңыздар болот. Биздин адрес Варшавское шоссе 26, строение 6, ушул жерде турган магазинибиз. Биринчи филиалыбыз бар, ал жакта текстильщикиде 5-выходтан чыкканда эле торговый центр Мост 2-нчи этажында. Эгерде сиздер мусулманский одежда, хиджаб издеп жүргөн болсоңуздар, анда биз турган точкабыз Варшавское шоссе 26, строение 6ке келсеңиздер болот. Андан тышкарыда биринчи филиалыбыз бар, метро текстильщики 5-выходтан чыгып туруп эле торговый центр Мост 2-нчи этажга көтөрүлсөдөр, биринчи филиалыбызды табасыздар. Акылай сага чоң рахмат. Подружкам аркылуу буюрса биз өзүбүздүн үйүбүз болуп турат. Кут компаниясын сиздерге
аябай сунуштайм, потому что мындай башкаларга окшоп проценти дагы болбойт экен, анан кичине скидка сурасаңыздар дагы кылып берет ошол баарыңыздарды Кут компаниясын сунуштайм. Айдана, сага да ыраазычылык бизди ушинтип тосалганың үчүн, толук маалымат бергениң үчүн. Айданага кайрылсаңыздар сиздерге скидка дагы кылып берет, ошо Куттан десеңиздер. Анан дагы кызыктуу суроолор болсо комментарийга жаза кетиңиздер. Сиздерден лайктарды күтөбүз. Анан сиз Кут курулуш компаниясынан батир алган болсоңуз, комментарийге жаза кетиңиз. Мен дагы алгам деп, сиз менен дагы подкаст тартабыз. Көрүшкөнчө.